Билим берүү тармагындагы көйгөй мугалимдердин азыркы коомдогу алган орду деп аталат. Ушул Кудайдан жөөгө чыккан мугалимдерге мыйзам чегинде коргоо киргизип, ата-эненин баланын эле укугун айта бербестен, мугалимдердин да укугун коргоп, ата-эне менен балага милдеттерин мыйзам чегинде аныктап тактап берсеңер, бизге мугалимдерге билим берүү жеңил болот беле. Мугалимдердин укугун коргоп берсеңиздер дейт. Туура маселе. Мугалимдерди коргошубуз керек. Мен да көрүп алып кээде кейим ушул анча-мынча баягы балдарды кичине чукуп койсо, чертип койсо эле азыр дагы аябай эме болуп калбадыкпы? Деги чын тийбес болуп. Биздин убагыбызда башыбызды томуйта эле чапчу сызгыч менен. Анан үйгө барып айтсаң, чала болот сени дечү. Тентек кылдың да деп, анткени тентек экенибизди билет да атабыз. Бирок жөндөн жөн чапчу эмес. Жөндөн жөн эле мугалим чаппайт, мугалим урушпайт. Тентек кыласың, жинине тиесиң, анан кекиртектен өтүп кетет, ашып кетет, андан кийин анан чабат да. Боор менен чапчу, маңдайга, чекеге чапчу бизди боор менен. Сызгыч менен болгондо да кичинекей сызгыч эмес, билтейген жана 3 буруштук сызгычтар менен чапчу, калың момдай сызгычтар менен. Эчтеке болбой эле жакшы тарбия алып чыктык. Ошон үчүн эми анча-мынча болсо эн аталар деле, балдар деле көтөрүп коюш керек. Бала тентек кылса, же болбосо үй тапшырмасын аткарбай атса, окубай атса, мугалим аракет кылып атат да, ушуга билим берейин, ушу уядан учуп чыгып, жакшы адам болсун деп атат да. Анан окуучулар да кээде аша чаап кетип атат. Бул жагын мен дагы колдоймун.